Акыркы 3 жылдан бери Борбор калаанын көчөлөрүндөгү шалдыраган мурдакы эски автобустар, кичи бустардын бардыгы алынып, газ менен жүргөн автобустар каттап баштаган эле. Эми алардын катарын болсо мындай Кытай өндүрүшүнө чыккан электробустар толуктамай болду. Бул атайын электр тогу менен заряддалуучу аккумулятор менен жүрө турган электробустар Кыргызстандын тарыхында алгачкы ирет колдонулуп баштады деп айтсак болот. Электротранспорт келип атканы бул шаар ичине таза транспорт деп эсептелет. Ошон үчүн деген бул абдан керек да биздин шаарга. Электротранспорт менен бул экологияны сакташ үчүн эң керектүү транспорт болуп эсептелет. Электробуска айдоочуларды биз деген азыр даярдаганга 2 автобусту даярдап, ошо электробусту тааныштыруу үчүн алып келдик. Водительдерди бизден алып, 15 күндөн кийин сабак өтүп тааныштыруу. Андан кийин алар деген таанышкандан кийин жумушка, маршруттарга чыгышат. Узундугу 12 метрди камтыган бул электробустун полу болсо төмөн, өзү болсо бийик экен, жүргүнчүлөргө ушунчалык ыңгайлуу. Ал эми орундуктар болсо 27, турганда жалпы жонунан 92, 100гө чукул адам батат десек болот. Ошондой эле жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн бир эле электробустун ичинде 8 камералар коюлуптур. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды коляска менен коомдук транспортко түшүү үчүн электробустардын ордоңку эшигинде атайын пандустар орнотулган экен. Эң башкысы кышында жылуулук берип, жайында салкындата турган кондиционерлери бар. Комфортра экен машина, удобный экен, сиденьялар, пассажирскийлери көп экен, 3 эшик, жүргөндөрү жеңил экен, комфорт экен баары. Жакты бизге. Газды бизде автобустар көп себебинен 1-2 саат заправка кылчубуз да. Мында буюрса удобный экен, очередке турбай заправканы уже зарядка алып, удобствосы. Баягындай эме жеңилдиктери бар экен да бул автомашина. Кечинде сайып коет, бул жарым саат, 1 саатта эле толтурат да бул эменичи зарядка, быстрый зарядка кеткен жакшы болот. Анан көпкө жетет экен. 94, жаңы эле айдап чыкканда 94 болду, уже жарым сааттан бери айдап жүрөм. Кеткен жок, эми зарядкасы 94 бойдон турат. Түзүлгөн келишим боюнча жалпы жонунан 120 электробус алынып келинет. Ушул тапта алардын экөөсү гана келди. Азырынча айдоочулар таанышып, толук үйрөнгөндөн кийин гана калганы жай айларында алынып келинет. Ал эми ушул электробустарды токтотуучу 2 жай ушул учурда Бишкек шаарында даярдалууда. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.